Рахмат. Номер 7-чи Ошакүрк Осмонов. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу төраға. Ушул күнгө чейин депутаттык комиссия түзүлгөндө мыйзамсыз курулуштар боюнча. Бирок төрагалары алмашып жатат да. Бул жерде бир сыр бар да. Ушуну аягына чыгарышсын. Болбосо комиссия тарап кетсин. Биринчиден. Экинчиден, бизге аябай көп элдер кайрылтат. Шаардын кээ бир өзүн пиар кылган жетекчилери, орун басарлары Бишкек шаардыкы. Мисалы Батимуну бузду. Не үчүн мына биздин ак үйдүн аркасында турган здание турат, баарыңар ушул жерден өтөсүңөр. Өтөбүз бардыгыбыз. Бузбайбы мыйзамсыз болсо? Мыйзам баарына бирдей болгондон кийин адилеттүү караш керек. Бирөөнүн камагын буздубу? Бирөөнүн башка бирөө мыйзамсыз болсо анда бузуш керек. Адилетсиздик болуп атат, урматтуу төрага. Ошондуктан өзүнүн негизи мына мыйзамсыз курулуш жана жерлер боюнча дагы биз чоң бир депутаттык комиссия түзбөсөк болбой калды Кыргызстан боюнча. Ар кандай комиссиялар түзүлөт дагы аягына чыкпай атат. Же болбосо туура эмес чечимдер болуп калат. Мен айтат элем ушул, эгерде ушулга точка коюлбай турган болсо, депутаттык комиссия, биз чоң кылып комиссия түзүп туруп, Кыргызстан боюнча карап чыгышыбыз керек 3 айдын ичинде. Себеби бизге келген арыздар көбөйүп кетти, урматтуу төрага. Бул боюнча сиздин өзүңүздөгү маалыматыңыз бар, сизге дагы кайрылгандар көп. Адилеттүү карасын. Бир күнүмдүк жашоосун өткөрүп жаткан бир байкуштун камогун бузуп, өзүн пиар кылып жүрүшөт. Бузбайбы анда адилет болсо, бардыгын тегиз. Тегиз карабайбы? Байлардыкы бузулбай атат, жөнөкөй элдики бузулуп атат. Рахмат.